алгандарды ошол WhatsApp'тан группа ачып ошол жакка кошуп уже процесс башталды да. Иштеп башташты ошо күндөлүктөгү көнүгүүлөрдү аткарышып. Эми 100 күн бою бирге бири бири менен таанышып, сүйлөшүп ошол жерде өздөрүнүн үстүнөн иштешет да. Так, эми сиздерге бир окуяны айтып берейин. Бул окуя ошо азыркы учурда биздин ошол замандын баардык эле адамдарда болуп жаткан эле окуя, бирок ошентсе дагы кандайдыр бир деңгээлде ошо сиздерге жардам берсе керек деген ойдомун. Бизде азыр убакыт аябай тез учуп атат. Анан карасаңыздар, азыркы учурда илим алгыла, билим алгыла, өзүңөрдү өстүргүлө, өнүктүргүлө деп баардык жерде эле айтып жатышат. Адамдар өзгөчө аялдар, эми эркектерди кандай билбейм, бирок аялдар, кыздар изденип, ар түрдүү илимдердин артынан түшүп, ар кандай сабактарга катышып, мына ушинтип изденүүнүн үстүнө жүрүшөт. Кээде эч нерсеге көңүлү келбей калып таштап салышат, анан кайра башташат, дагы изденип аракет кылып башташат. Эми бул нерсени айтайын деген себебим, кээ бирки мисалы мен күнүнө жок дегенде бир 300-400 аял менен контактта болом да, сүйлөшүп, ошол убактым жетишинче физически жактан кээде жетишпей калам. Мына ошол убактым жетишинче бүт баарына жооп бергенге, алардын ошол сырлары менен сырдашып, өздөрүнүн башынан өткөн окуяларын угуп, мүмкүн болушунча ушундай кеңеш берип аракет кылып көрөм да. Анан эми жакында гана ошо мен жөнүндө угуп, көрүп, ютубтан көрүп, инстаграмдан көрүп баштаган ошо жаңы кошулган кээ бирки айымдар, мен эми баарын тааныбайм да. Мына ушундай учурда аябай биринчи кайрылганда аябай мындай грубо кайрылышат, сүйлөгөндөрү ушунчалык бир эме да, ачуулуу да. Демек мен мурда эгерде мурунку абалым болгондо мен ошол урушканга даяр болчумун. Урушканга даяр болуп, жанагы мага бир жаман мамиле жасаган адам менен ушул до конца салышмакмын да. Мен өзүмдү ушундай нерседен байкадым. Көрсөм мен дагы бир уровеньге өсүпмүн деп ойлоп атам. Анткени кечээки учурдан баштап ошол 2-3 күндөн бери өзүм тааныган айымдар менен аябай жакшы мамиле кылып сүйлөшүп келатып, тааныбаган кээ бирки айымдар ушунчалык бир жаман сөздөр менен кайрылышат, ушунчалык бир голосовойлорду жиберишет, уят сөздөрдү жазышып. Эми эркек дейин десең голосовой жиберип атышат, жанагы эмечи, сөздөрүн укканга невозможно да. Анан кээде ойлонуп отуруп, эч кандай маани берген жокмун. Все равно негатив деген негатив экен, өзүнө тартып ала берет экен. Өзүм билген, үйрөнгөн техникаларды, көнүгүүлөрдү аткарып отуруп, бир аз эми өзүмдү кармап, анан ошентсе дагы ой жүгүртүп көрдүм, эмне себептен ушундай болду. Бирок эгерде мурдагы мен өзүмдүн мурунку абалым болгондо мен бул менен урушмакмын. Демек мунун сөздөрү мага эч кандай таасир эткен жок. Анткени бул мага жөндөн жөн кайрылган жок. Мен бул аялга керекмин деп мен өзүмө ушундай гана түшүнүп кабыл алдым да. Анан ошондо өзүмө мен ушунчалык ыраазы болдум. Демек мен урушчак эмес экенмин, уруша албайт экенмин. Мен өзгөрүпмүн чындыгында депчи. Өзгөргөндө кандай болот? Ар кимдин өзгөргөнү ар түрдүү болот турбайбы деп мен ойлонуп калдым. Мисалы кээ бири жалкоолуктан арылып, ошол жаман сапатынан арылып, анан өзгөрдүм деп толук түрдө ишенген болсо, кээ бири мисалы кандайдыр бир акча потоктору ачылып, жакшы китептерди жакшы акчаларды таап баштаганда, о, мен өзгөрдүм деп башташат экен. Значит, мен бул жерде эмнени түшүндүм? Мага дайым эле баардык аялдар жакшы сүйлөй бербейт экен да. Мен ошол нерсеге даяр болушум керек экен, ошол аялдарды ойго түшүрүм керек экен менчи. Мен ошол айымдар менен иштешкенге даяр экенимди мен кечээден бери аңдап жеттим да. Демек мени урушса дагы, жаман сөз менен тилдесе дагы, уят сөздөр менен айтып, мени ушундай жаман сөздөр менен акырат кылса дагы, демек мен ал аялдарды ойго түшүрүм керек экен. Мен ошон үчүн ошол ишти баштап турмун да. Баары эле мага ушундай жакшы сөздөр сүйлөп, деп ыраазы боло бербейт экен. Чындыгында карап көрсөм, эң биринчи башталганда марафондордун бүт баарын
эң мына ушу 1 жыл болуп калды. 1 жылдан бери дайыма марафон башталат, каалоочулар жазылгыла деп баштасам, биринчисинде ошо жаңы жазылгандар менен бир аз тил табыш кыйын болуп, ушундай бир түшүнбөстүктөр болуп, ушундай болот. Анткени жанагы ушундай бир толкунга түшүп алыш үчүн бири-бирибизди түшүнүп, ушундай энергиябыз бирдей тең салмакта, бир баланска келиш үчүн ушундай түшүнбөстүктөр боло берет экен да. Андан кийин уже какой-то бир убакыт өткөндөн кийин аябай жакшы тил табышып, жакшы мамиледе болуп кала берсе, мындай бир туугандай мамиле кылып, алыш бериш, белектерди бири-бирибизге жиберип атабыз. Өзүбүз алыста болсок деле, мисалы Якутияда жүргөн Нуриле деген эже бар. Ушул биздин WhatsApp группадагы толтура айымдарга мисалы канчасын аябай көптөгөн белектер жиберди. Үйүнө гүлдөрдү жиберип атат. Доставка кылдырып, өзү Россияда жүрсө дагы шоколаддарды жиберет, ар түрдүү белектерди жиберет, букеттерди. Москвада Мира деген эже бар, ал да букеттерди жиберип. Мына ушундай биз ушундай жакын болуп кеттик да. Демек бул жерде аялдар гана керек экенин мен түшүндүм. Аялдарды мисалы ички дүйнөсүн түшүнүү үчүн бир гана ошол аял керек экен да. Мисалы биздин ички дүйнөбүздү эркек эч качан түшүнбөйт. Анткени эркек сырткы дүйнө менен байланышта, ал эми аялдар ички дүйнөсү менен тыгыз байланышта болуш керек да. Мына ошондуктан аялдарды бул китепти чыгарып, мисалы үчүн мага деле мага деле чынын айтсам, мен өзүмдү кыйнагым келбейт да, бирок ушул нерсеге мен кыйналсам дагы кылышым керек деп башында мен ниет кылганмын. Китепти жөн гана сатып коюп, медитацияларды берип коюп, мен өзүң каалаган кыл, өзүң өстүрө бер деп мен таштап койбостон, мына ушул 100 күндүк WhatsApp'тан группа ачып туруп, 100 күн бою ушул китеп сатып алган айымдарды бири-бири менен тааныштырып, бири-бири менен сүйлөштүрүп, ошол жерде бири-бирине жөлөк таяк болсун. Анткени аялдар билесиздер, көп сүйлөйт. Эркектер бир сүйлөсө, аялдар уже 10ду сүйлөп коет. Мына ошентип аялдар канчалык контактта болуп, бири-бири менен көбүрөөк сүйлөшүп, алыш бериш кылып, пикир алмашып турган болсо, мына ошондо аялдардын ичиндеги катылып жаткан сырлары, ички жан дүйнөсү ойгонуп баштайт. Ошондо мына кадимкидей мындай пробуждение деп айтат го, өзгөрөт акырындан, резко эле өзгөрүп кеткенге да болбойт экен. Анткени резко өзгөрдүңбү, кайра ошо мурунку абалыңа бат эле түшүп калат экенсиң да. Ошон үчүн акырындан. Мисалы китептеги жазылган көнүгүүлөр мындай сырттан карасаң аябай оңой. Муну оңой эле аткарып коем да деп ойлошот. Бирок ошол нерсеге убакыт жок. Анан эрк жетпейт кээ бир учурда. Кече биринчи күн баштап бүткөндөн кийин марафонду кече ачылышын жасадык, 100 күндүк марафонду. Ошо китеп сатып алгандарды мына ошондо түз эфирде айттым. Ушул китепти барактап баштаган учурдан баштап, биринчи, экинчи күндөрдү аябай бир эргүү менен баштайсыңар. Андан кийин уже сиздерде кадимкидей мына ушундай бир нерсе козголобу, ушундай бир эмоция калтырып, ушундай бир ачуулуу болуп, энергия мындай аздап кетет да кээде аялдардачы. Мына ушундай учурлар болот. Ошол учурда группага кайрылып, башка өзүңүздөр сыяктуу эле айымдар менен сүйлөшүп, өзүңүздөрдүн ичиңиздердеги болуп жаткан борон эмелерди, мисалы ураган болуп кетет го, мисалы кээ бир аялдардын ичинен өрттөнүп айта албайт, бирок сыртына чыгара албайт, ичинен толгонуп жүрө берет. Мына ошолордун баарын сыртка чыгарып, WhatsApp'та бөлүшүңүздөр деп айттым. Анткени бул нерсе мен өзүмдүн башыман деле өтөт да, мисалы башында аябай өзгөрөм деп үйлөрдү жыйнап, мына ушунчалык жакшы маанайда бүт бардык үйдөгү өзүмдүн жакындарыма жакшы сүйлөп, алыстагы туугандарыма чейин чалып, ушундай жакшы мамиледе болуп жүрүп эле какой-то бир убакыт келет, аял алысырап калат, эч кимди жактырбай калат, эч ким менен сүйлөшкүсү келбей калат. Анан ушундай эле аялдардан кече бирөө ушинтип кайрылды, аябай жаман сөздөрдү тилдеп атат. Эми невозможно ал нерсени укканга, анткени мен ушул айымдар менен иштешип келаткандан бери негизи эле мындай сөздөрдү мен такыр укпаганга, мага мындай неожиданный болуп кетти да, удар болуп кетти да. Анан кийин көпкө чейин бир 2 саат телефонду өчүрүп ушундай бир ой жүгүртүп көрдүм, эмне себептен ушундай болуп жатат. Көрсө бизде азыркы учурда ушул ойгонгула деп заман, жашоо ошол нерсени талап кылып атат экен. Ойгонгула, өскүлө, өзүңөрдү өнүктүргүлө, мына низкий вибрацияда отура бербегиле, көтөрүлгүлө депчи. Кудай бизден ошону талап кылып жатат экен. Өйдөгө жогоруга карай өскүлө депчи. Анткени билесиңер, жердин 7 кабат астында тозок жайгашкан.
Хокинстин жана шкаласында дагы вибрациянын эң төмөн жерине түшүп кеткенде уже адам өлүмгө кетет. Ал эми жогоруга карай өсөйүн, мен өнүгөйүн, мен аракет кылайын деп жогоруга карап ар бир уровеньди басып өткөн сайын эң жогорку уровеньде уже божественный уровень деп коет. Мына ошол жерде уже биз Кудайга аябай жакын адамдарга айланат экенбиз да. Ошон үчүн кандай гана өзүңүздөрдө бир терс энергиялар, терс мүнөздөр, жаман ойлор, негативдер, бир жашоого деген желанияңыздар жок болуп, апатия болуп турган учурда эң биринчи айта турган нерсем өзүңүздүн чөйрөңүздү, ошол сизди уга турган, сизди жөлөк таяк кылып көтөрмөлөй турган айымдарды курчаңыздар. Мына ошол сизди көтөрөт. Мага кечээ өзүмдүн группамдагы ушундай лидер кыздар аябай жардам берди. Анткени алар дагы ошол биринчи келгендеги караганда уже азыркы абалы аябай мындай өзгөргөн да, чындыгындачы. Спокойно, эч нерсенин иши жок, дайыма жакшы сөздөрдү сүйлөшөт, дайыма позитивде жүрүшөт, дайыма кубаныч тартуулап турушат. Кимдир бирөөнүн көңүлү түшүп калган болсо, ошол адамдын көңүлүн көтөргөнгө толук түрдө колунан келет. Ошондуктан өзүңүздөр жалгыз четтеп чекелеп калып мен өзүм кылам, мен самостоятельно өзүм, мисалы мен өзүм үй алам, өзүм машина алам, я сама дей бергендер бар го, эч качан жакшылыкка алып барбайт. Өзүңүздүн колуңуздан эч нерсе келбейт. Сиз сырттагы жаныңыздагы адамдар менен, жаныңыздагы өзүңүз сыяктуу мындай курбуларды курчап алсаңыз, мына ошондо сиз ийгиликке жетесиз. Өзүңүздүн колуңуздан эч качан эч нерсе келбейт. Өзгөрө да албайт экенсиз. Мына ошол нерсени байкап, билип, анан ошол китепти алгандардын баардыгын азыр группа ачып, ошол жерде иштеп жатышат. Эми азыр 3-4 адамдардын заказдары азырынча колдоруна тиелек, бирок ошентсе дагы уже башташты. Эң биринчи китептин биринчи аткарыла турган көнүгүүсүн аткарып башташты. Медитацияларды бердим. 14 медитация бердим. Бүгүн буюрса дагы бирөөсүн берем. Эми бул медитацияларды дагы мисалы жок дегенде бир 3-4төн берсем деле болмок да. Кээ бири түшүнгөндөр бар, түшүнбөгөндөр бар. Ошол нерсенин баркына жеткендер бар, баркына жетпегендер бар. Мисалы кээ бир мен бул нерсени бир бренд катары ушундай бир кооздоп, сыртын ушунчалык укмуш кылып, мактап, мындай ушундай бир башкача качествода деп китептин сыртын мактаган жерим жок да. Эң негизгиси мына ушул китептин ичиндеги маалыматтар, бизге керектүү нерселер, ушунун ичиндеги ар бир тамгалар, ар бир сөздөр ошол сизге керектүү нерселер деп айттым да. Анан кечээ ошол бирөө жазып жатат, эч кандай бир эмеси жок. Мен качествосы, мен айтам дайыма, адамдын сырты эмес, адамдын ичиндеги дүйнөсү маанилүү. Мына ошол эле нерсе адам башка буюмдарда дагы жатат да. Мисалы үчүн аябай кымбат кийим алсаңыз жарашпай калышы мүмкүн. Ал эми жөнөкөй бир кийинип алган эмеге аябай сонун жарашып калышы мүмкүн. Мына ошондой эле нерсе. Мен китептин сыртын мактап чыккан жокмун да сиздерге. Мен ушундай бир баалы мындай кымбат кагаздардан жасалган ар бир барагы деп мен айткан жокмун. Эң негизгиси бул жерде 100 күндүк аткара турган көнүгүүңүздөр мына ушул жерде. Биринчи күндүн көнүгүүсүн аткардыңызбы, алдына жазасыз. Экинчи күндүн көнүгүүсүн аткардыңызбы, дагы алдына жазасыз. Ошол эле мен ойлойм, мисалы 4 күн 5 күн аткаргандан кийин кээ бирки мындай блокнотторду жазып туруп калтырып коебуз го. 4 күн 5 күн жазып туруп анан калтырып койгондой бул болбойт. Анткени сөзсүз түрдө барактап турушубуз керек да. Эртеңки күндүн көнүгүүсүн аткарып турушубуз керек. Ошол окуп бүтүп эле китепти окуп бүтүп алдына ручкаңызды аласыз дагы жазып кете бересиз. Анан эмне үчүн мен айта турган сөзүм, эмне үчүн 100 күндүк, бакытка карай 100 күндүк 100 кадам деп эмне үчүн жаздым. Жөн гана блокнот кылып чыгарып койсом деле болот. Мисалы үчүн 200 сомго, 150 сомго ошол блокнот кылып чыгарып туруп, жөн деле мен бекер деле эметип коем да, таратып коем да. Жөнөкөй деле мисалы ушундай блокнот китеп саткан жерге барып сатып алып туруп эле, оптом эле баарыңарга таратып, ушуну атына жала до конца сөзсүз түрдө толтургула десең, эч кандай желание жок болсо толтурганга, каалоо жок болсо ал жерде зачем аны жазып. Анан бул нерсени
мисалы андан сырткары китеп сатып алып атабыз. Китеп сатып алган болсок, биз бир отурганда бир 2 күн 3 күн максимум ошол китепке убактыбызды арнайбыз дагы, ошол китепти окуп бүткөндөн кийин болду. Ошол бойдон унутабыз. Ал жерде маалыматтарды алабыз да, ушундай турбайбы, мындай турбайбыз дейбиз да, бирок болду. Ал нерсени колдонуп көрбөйбүз, китептеги баягы берилген көнүгүүлөрдү ошол боюнча таштап салабыз. Китеп болду, сиз 1 жылдан кийин ачасызбы, 6 айдан кийин ачасызбы, ачсаңыз ачасыз, болбосо чаң басып жата берет. Мен болсо бул жерде күн сайын ушул барактарды өзүңүз колуңуз менен барактап, мына ушул китептер, ушул китеп сиздин колуңуздун ушул отпечатка пальцыңыздар калып, ушул сиздин колуңуздан тытылып жок болсун деген ойдо мына ушундай форматта кылып жазып чыктым да. Биринчи күндүн көнүгүүсүн аткардыңызбы? Улам биринчи күндө жазылган бул жердеги эрежени, ошол берилген тексттерди улам окуй бериңиз, кечке чейин окуй бериңиз. Кайра окуган сайын адамдын сознаниясы мындай ойгонот да. Ой жүгүртүңүздөр бир башкача бир уровеньге чыгат. Экинчи күндүн көнүгүүсүнө келгенден кийин кечке чейин ошол эле баракты окуй бериңиз, кайталап окуй бересиз, жазасыз, кайра медитация аткарасыз, кайра келип туруп бош убактыңызда кайра окуп туруп, мен кайсы жерин түшүнбөй калдым. Анткени ар бир окуган сайын ар кандай маанини бере берет да. Китептин эң бир сыры, керемети мына ушунда. Ошондуктан бул китептин мага сырткы качествосы эмес, эң биринчи ичиндеги маалыматтар. Эгерде мен сырткы качествосуна көбүрөөк көңүл бөлүп, акчанын баарын иштеп туруп, анан алгандан кийин эч кандай деле пайдасы жок экен го, мен ичинде эч кандай деле маалымат алган жокмун деген сөздөргө караганда, мейли качествосы канчалык арзан болсо да, мен ичиндеги маалыматтарды ушунчолук мүмкүн болушунча терең казып жазганга аракет кылдым да. Бул нерсени мен бир күндүн ичинде, же болбосо бир айдын ичинде, 3 айдын ичинде жазып койгон жокмун. Мен сиздерге айткам, 7 айдан бери жазып келе жаткан менин эмгегимде. Мен кызыма акча салгам, китепти алып кой деп, бирок кызым ал китепти 19-июнда алып келет да Камчаткага дейт. Эми биз кечегинде Москвага жибердик. Москванын мисалы почталардан жиберсек аябай көп убакытта кетип калат экен да. Бир айдачы. Анан Москвада жана таксилер бар экен, сүйлөшүп көрсөк, ошол таксилерди сразу жылып бараткан таксилерге салып койдук. Буюрса ошол жеткенде сразу алышат. Анан Питерден, Екатеринбург, дагы Якутия, дагы башка кайсыл жерлерге салып келишти кечечи. Ошон үчүн сырттагы могул Россия, Москва, ошол башка областтарда бир аз убакыт кетип калат чындыгында. Бирок ошо тезирээк жеткиргенге аракет кылабыз да, машиналарга, таксилерге салып коебуз. Кыргызстандын ичинде эле канча биз таксилерден жиберсек деле Ошко мисалы үчүн 1 суткада жетип атат. Баткенге дагы 2-3 күндө жетип атат. Жолу алыс билесиздер өзүңүздөр таксиде. Анан кээде мына шаардын ичинде эле биз эме кылып атабыз да, мына шаардын ичинде эле бүгүн заказ берген болсо, уже таратып келгенге чейин эле кеч убакыт болуп калып атат да. Ошол шаардын ичинде жеткирүү эле бир аз кыйын болуп калып атат. Биздин эң ошол бизди кыйнаган нерсе, доставканы өзүбүз кылып беребиз деп ошол бир аз жетишпей калып атабыз. Ошол анан эми азыр 100 партия чыккан. Азыркы учурда 70 сатылды, 71. Уже жакында ошол бир 10-15 штук сатылгандан кийин түгөйт. Калгандарын мен өзүм ошол презентация убагында келгендерге колуна белек катарында тапшырам. Ал эми андан кийин уже каждый ошол марафондорго катышкандарга ошол ар бир марафондорго катышып, ошол жерде жыйынтыкка чыгам, мен ошол ар бир көнүгүүнү аткарам деп ушунчалык укмуш аракет кылып, мен өсүшүм керек, мен өзгөрүшүм керек деп бир алынып жулунуп жаткан ушундай айымдарга ушундай эме кылып беребиз. Буюрса марафондорду майдын аягында уюштуруп жатабыз. Ошол майдын аягында реклама кетиребиз. Ошол марафондорго кошулуп, жазылып эме кылсаңыздар болот. Марафонда азыр темаларды, программаларды түзүп жатабыз кыздар менен биргеликте. Эми баасына келе турган болсок, бул китептин баасы мисалы ичинде биринчи күндүн көнүгүүсүн аткарганыңыздан кийин экинчи күнгө келгенде сизде уже экинчи күндүн темасы мисалы тазалануу деп турат да бул жерде. Кантип тазаланабыз?
биздин ички жана сырткы дүйнөбүздү кантип тазаланабыз, ички дүйнөбүздү кантип тазалайбыз, акылыбызга сиңип калган ал эми ушул ичибиздеги кара жаман ойлорду мына ушулардын баарын кантип тазалайбыз? Сыртыбызды тазалаш оңой эле, үйдү уборка кылабыз, өзүбүздү душка түшүп ушинтип тазалайбыз деп оңой эле тазалап алабыз. Ал эми ички дүйнөнү жамандыктардан, өткөн жашоодогу бир жаман окуялардан тазалануу кандай? Ушул тазалануу жөнүндө кеңири маалымат берилген дагы ошол жерде сизге арналган медитацияны угуңуз деп мен жазып койгонмун. Бул медитация тазалануу деп аталат. Ошол китепти сатып алгандарга Телеграмдан ошол ар түрдүү темаларда 15ке жакын медитацияны жибердик. Ошол жерден тандап тазалануу деген медитацияны угасыз. Андан кийин дагы башка ошентип арасында кээ бирки жерлерде медитация уга турган күндөр бар. Ошол жерде сизге бериле турган теманы тандап туруп медитацияны угасыз. Бул жерде китеп менен ошол 15 медитация кошулуп баары 1200 сом. Эгерде медитациянын кереги жок, мен медитация аткарбайм десеңиз, анда жөн гана көнүгүүлөр бар, ошол эмеси 800 сом болот. Медитация берилбейт бул учурда. Бирок эми азыр бул китеп менен медитациялар биргеликте тыгыз байланышта болгон үчүн медитация менен китепти экөөнү бирге сатыш керек болуп калат экен. Анткени могул арасында кээ бирки жерлерде, мисалы ошол жерде сөзсүз түрдө медитацияны угуңуз деп жазылган да, ошо анан кийин укпай калган болсоңуз кандай медитация болду экен, анан кандай кылып угуш керек экен деп ошол суроолор жаралат дагы. Сизде уже мындай сомнение болот, менде ушундай өзгөрүү болобу, эми болбойбу, жардам береби деген сыяктуу. Бул жерде азыр суроолор бар экен. Айтолкун, мен фиолетовый браслет тагып жүрөм, бүгүн акыркы күн. Эми эмне кылыш керек, мага пайдасы тийди, рахмат дейт. Мен вроде фиолетовый браслет жөнүндө айтпадым окшойт эле. Деген тиги эми кымбат эже марафондордо эме кылып айтты болуш керек түз эфирде. Ай жаңыргандагы эмелерде ошол ооба, чындыгында фиолетовый браслеттин жардамы тийсе аябай жакшы экен. Биз дагы ошол бири-бирибизден сага калабыз да, мен дагы эле баарын эле биле бербейм. Мен да билбеген нерселерим бар. Мен дагы ушул фиолетовый браслетти мен аткарайын деп жүрөм азыр. Тагам депчи. Телеграмда группага кошосуңарбы китепти алгандарды дейт. Ооба. WhatsApp группага, Telegram группага. Айтолкун, мен форма оплаты кандай болот? Бир аз түшүнө албай жатам. Номер карты жок же номер счету жок. Просто литинце алып салсам акчасын ала аласызбы дейт. Азыр бизде ошо Кыргызстандын ичинде бүт баары эле ошо литинце катарында эле салып жатышат. Билайн номер, Ошка номерге. Анан Россиядан ошол банктан которуп атышат да, анткени биздин жанагы карточкабыз блокировка болуп калып недавно. Ошону восстановление кыла элекпиз да. Анан жөн гана ошо литинце кылып дагы салып атышат. Таңкы тилекти айткан дейт. Ошол таңкы тилектеги видеолордун баардыгын мен бош убактымда күн сайын көрөм. YouTubeга жүктөгөнчө мен да билбеген нерселердин көпчүлүк нерселерди көрүп алып, мен өзүмө монтип блокнотко жазып аламын. Мына ушундай блокнотко жөн эле жазып, керектүү бул жагынан баштап кеткем, кайра бул жагынан, кайра мындайча жазып, шашылышта ушинтип жазып кете берем дагы. Кайра өзүмдүн булгабай турган бир башка блокнотум бар. Четинен олтуруп алып, бирден баарын тизмелеп жазып чыгам. Кээде шашылышта ушундай болуп калат. Бул черновик блокнот. Мен колуман ушундай ручка, блокнот түшпөйт да. Бүт баарын ушинтип туш келген жерге жазып алам дагы, анан кайра кечиндеси олтуруп алып, жарым саат убактымды ушу блокнотко көчүрүп жазам. Өзүмө керектүү маалыматтарды, өзүмө керектүү көнүгүүлөрдү жазып алам дагы. Анан кечегинде учур болгондо, кимдир бирөө жаман сүйлөп көңүл түшүп койгондо, дагы кандайдыр бир жаман окуялар болуп кеткенде, ошол жерден мен издеп баштайм. Мен өзүмө азыр кантип жардам бере алам, мен өзүмө азыр ошол жамандыктан кантип чыгам деп изденем дагы. Кадимкидей ушул көнүгүүлөрдү аткарып баштайм. Мына ошентип мен өзүм жардам берем. Анан көпчүлүк айтып атат, сен суроолор болот да менде дагы. Сен наставнигиң ким? Сен кимдин шакиртисиң депчи. Мен кандай десем, кайсы китепти окуйсуң деп айтышат. 2016-жылдан бери мына ушундай кызыгып, ушунчалык бир психологиянын бир андан сырткары эзотерика, веды боюнча бир аз маалыматтарды окуп жүргөндө ушунчалык кызыгып кеттим.
Анан эми ошол 2016 жылдан бери кызыгып отуруп бүт баардык маалыматтарды мына ушундай блокнотторго чогултуп жаза бердим. Анда мен уже интернетке да киргенди билбечүмүн. Жөн гана бир телефон көтөрүп, соц тармактарда бармын, бирок мындай маалыматтарды чогулта албай жүрдүм да. Мына ошентип жүрүп сабактарга катыштым. Случайно бир адам издеген нерсесин телефондон таба берет экен да. Мисалы, мен телефондон бир нерсени ойлогондон кийин телефонго кирсем, жөн гана ойдо жок жерден кирген болсоңуз, ошол эле маалымат, ошол эле сизге керектүү мүмкүнчүлүктөр чыгып калат өзү эле. Мына ошентип отуруп бир семинарга катталдым, онлайн семинарга. Андан кийин уже менин немем ушундай изденүү башталды да. Изденүү башталып, бүт баардык жактан суроолор жаралып, ошол суроолор жаралдыбы, анан ошол кандай сабактар бар экен, мен ушул суроомо жооп табышым керек деп суроолорду жазам дагы, ошол именно мен суроомо жооп таба турган сабактарды издеп баштадым. Анан бир эле сабакка катышып болду, мен суроомо жооп таптым деп токтоп калган жокмун. Андан кийин дагы ушул жерде ушундай болуш керек эле, эмне үчүн ушундай болуп калат деп күн сайын адамдар менен сүйлөшкөндө жанагы ар кандай вопростор жарала берет да, потому что адам изденгенде бир тупикке такалат, анан кайра андан чыгыш үчүн ар түрдүү окуялар боло берет экен да. Ошол окуялардан, проблемалардан чыгуу үчүн бизге ошол семинарларга, тренингтерге катышып, анан мен бир дагы ошондой наставник алган жокмун. Баардык мен сабакка катышкан ошол жердеги жанагы семинар өткөндөрдө алардын ушундай бир пакеттер болот экен. Баарын бир группага кошот дагы, эгерде бүт көнүгүүлөрдү өзүң самостоятельно аткара турган болсоң, ушунча 1000 рубль, андан кийин жардам беребиз, бирок кыскача нускача кылып эле жардам беребиз. Ошондо мына ушунча 1000 рубль, ал эми жеке өзүм менен күн сайын 1 сааттан сүйлөшүш ушунча 1000 деп аябай чоң эмеле суммаларды да коет да, ошо индивидуальный сүйлөшкөндөчү. Мына ошол учурда жанагы жеке сүйлөшө турган пакетти сатып алчумун да, бирок группада окуй беремин. Ал эми жеке сүйлөшүп, ошол суроолорду берип, ар бир көнүгүүлөрдү, анын өзүнүн жашоосундагы суроолорду берип, мына ошентип отуруп, ошол бизге сабак өткөн жанагы тренерлердин уровенине түшкөнгө аракет кылчумун. Ошолордун энергиясы менен тең болгонго аракет кылып, анын ордуна өзүмдү коюп, мына ошентип отуруп, анан айтор 2019-жылы кандай себептер менен болсо да билбейм, Кудайым өзү ушинтип эле чыгарып койду да. Анткени мен экрандын астында сүйлөй турган же адамдардын астында сүйлөй турган такыр мындай өзүмдүн оюмду билдире ала турган адам эмес болчумун. Ушунчалык тартынчаак, ушунчалык бир уялчаак, айта турган сөздөрүм ичимде калып кетчү да. Анан Кудайым өзү эле эң жашоодогу алсыз ушундай жашооңдо эмне проблема болсо, именно ошол тараптан сен өзүңдү таптырып коет экен. Мисалы, интернеттен байкап көрсөңүздөр, азыр Инстаграмдан карап көрүңүздөр, Гуглдан издеп, Фейсбуктан карап көрсөңүздөр, Денис Байгужин деген башкир киши бар. Ошол кишинин эмесин, автобиографиясын окуп көргөнүмдө, жок, ал кишиге кандай мен жолугуп калдым. Ушунчалык бир орустун кыздарына дагы, мусулман кыздарга да бүт баарына удачный турмушка чыкканга жардам берет экен да. Жакшы эркекти тандоого жардам берет. Анан бул кантип жардам берет, эркек киши болсо, аялдардын сырын каяктан билет деп ушунчалык эме кылсам, ал өзү аялдардын ошол айланасына аялдарды коюп сабак өткөндөн рахат алат экен. Эмне себептен мына ушундай деп ойлонуп көрүп, анан ошол бир жерде жазылып турат, өзү интервью бериптир. Анын апасы менен атасы ушунчалык бактылуу жашашчу экен. Атасы анын көзүн карап, сыйлап, ушунчалык аял катары жакшы мамиле кылчу экен да. А бирок апасы эмнегедир ушул баласына, именно ушул Денис Байгучинге почему-то толук мээрим берген эмес экен да. Мээримге зар болуп өскөн, анан көңүл бурчу эмес экен апасы такыр. Эртең менен ишке кетет, кечинде келет, анан кечиндеси колуна бир конфет карматып коюп, ошол боюнча чарчап уктап калчу экен. Эми бул деген уруп, соккулап эмес, мындай эркелеткенге, тарбия бергенге убактысы болгон эмес экен да апасынынчы. Анан апасын ушунчалык жакшы көрөт экен дагы, апасынын артынан ушундай мээримине зар болуп чоңойгон бала экен. Ошентип отуруп, Кудайым муну аялдардын курчоосунда ошол өзүн таптыртып, миллионер да болуп атат, ошол эле аялдарга сабак берип атып, удачный турмушка чыгарып атат. Кыздардын бардыгын, ошого сабакка баргандардын бардыгын миллионерлерге турмушка чыктырып, бизнесмендерге турмушка чыктырып, айтор мына ушинтип өзүнүн мурда жаш кезиндеги албаган мээримди, ошол эмнеге зар болсо, азыр эми ошол нерсени толуктап алды да. Демек, адам эмнеден аксап, эмнеден көп проблемада жүргөн болсо, именно ошол жерден табат. Бул нерсени
америкалык телеведущая Опра Уинфри деп айткан: силердин жашооңурдагы эң ийгиликсиз, эң силерге көп проблема алып келген нерсе келечекте силерге ийгилик алып келет, эгерде силер ошол нерсени кармап калсаңар, эгерде ошол мүмкүнчүлүктү силер байкап калсаңар деп айткан да. Ошон үчүн изденүү бул бир эле китеп окуу же болбосо бир эле сабакка катышып болду деп токтотуп коюудан турбайт. Мисалы, мен эми бул нерсени айтыштын кереги жок. Бир эле сабакка катышып алып туруп мен эч кандай пайда алган жокмун, мага эч кандай жардам берген жок деп ушундай кээ бирки арызданган адамдар бар да. Эгерде бир эле сабак жардам берип адамды ушундай бир башкача уровеньге чыгара бере турган болсо, анда азыр коучтардын деле, психологдордун деле, башка бир интернеттин деле кереги жок болсо керек деп ойлойм да. Сиз азыр сабакка катыштыңызбы, ошол эле сабак башка бирөөгө аябай бир башкача түшүнүктү алып келиши мүмкүн. Сиз өзүңүз жактырбаган, мага эч кандай жардамы тийбеди мунун, эмне мен түшүнгөн жокмун деп ушундай бир өзүңүздөн түртүп ушундай тоготпогондой мамиле кылган нерсе кимдир бирөөнүн жашоосун түп тамырын өзгөртүп, уже өзүн ойготуп, кадимкидей жашоодо өзүн тапканга жардам бериши мүмкүн. Ошон үчүн ар бир адамдын кыялы ар түрдүү экен. Анан сиз бир жерден таппаган болсоңуз, ошол бойдон үмүттү үзүп коюштун кереги жок, издене бериңиз. Сизге ушундай бир нерсе кызык болуп атабы, ошол нерсени сөзсүз түрдө алып, сөзсүз түрдө кармап, анан кийин ошол нерсенин жыйынтыгын чыгарышыңыз керек. Азыр бул жерде суроолор бар экен. Мен дагы тартынчакмын дейт. Звук чыкпай калды дейт. Звук чыгып атабы? Айтолкун жазып бүткөн тетрадьды өртөйбүзбү, сактайбызбы, эмне кылса болот? Эмнелерди жаздыңыз эле, мисалы максаттарыңызды жазып, эгерде кандайдыр бир көнүгүүлөрдү жазып жүргөн болсоңуз, аны эч качан өртөбөйсүз, аны сактап коесуз. Сиз өзүңүзгө керектүү маалыматтар болсочу. Мен да тартынчакмын дейт. Негизи сиз тартынчак эмессиз. Сизге кичинекейиңизде, ушу жаш кезиңизде ошол ата энеңиздин, бир туугандарыңыздын сизге айткан сөздөрү, ошо сиздин самооценкаңызды түшүрүп салгандагы уже сиз өзүңүздү баалабайсыз. Эң баалана турган нерсеңизге сиз өзүңүз мындай үмүтүңүздү үзүп койгондо мен колуман эч нерсе келбейт депчи. Бул нерселердин баардыгы ошол ата энеңиз, айланаңыздагы адамдардын айткан таасиринен. Ал эми сиз өзүңүз ичиңизди терең тыңшап көрсөңүз такыр башка адамсыз. Просто бизде кичинекейибизде кандайдыр бир эрежелерди коюп койгон, ошол эрежелерди сакташыбыз керек. Сен жакшы кыз болсоң ушуну кылбашың керек, жаман кыз болсоң ушуну жасаба. Айтор мына ушундай жакшы бала, жакшы кыз, жаман кыз деп мына ушинтип отуруп, бизде көп нерселерден ушундай бир жашообузга чек коюп койгон да, ограничение коюп койгон. Ограничение жок. Бул жашоо, бул мына мисалы үчүн космостук пространство кандай чексиз, адамдын ойлору да ошондой чексиз. Мен аябай тартынчакмын, түнтмүн, көп сүйлөбөйм, адамдар менен жакшы аралашып, сразу мамиле куруп кете албайм, бирок зыяны тийип жатат турмушумда, тартынчактыгым дейт. Ошол эмне себептен болуп жатат? Сиз өзүңүз издеп табыңыз. Эмне себептен болуп жатат? Эмне үчүн көп сүйлөбөйсүз? Анткени сиз ар бир адамдын ар бир көз карашына, мимикасына байкоо сала бересиз да, мен ушинтип койбойт бекен, мен ушинтип ойлоп калбады бекен, мен ушинтип жактырбай калбайт бекен деген нерсе бар да. Адамдардын ою менен жашайсыз. Ошон үчүн ошол адамдардын оюна көңүлүңүздү буруп атып, ошол нерсеге внимание кылып атып, анан өзүңүздүн ичиңиздеги жанагы потенциалдар, жөндөмдөрдүн баарын басып салгансыз да. Сиз адамдардын ою менен болуп калгансыз. Сиз өзүңүздүн оюңуз сизге не важный, маанилүү болбой калгандагы, сизге главный ушу адамдардын ою маанилүү. Ошон үчүн эң биринчи кезекте өзүңүздүн оюңузду, өзүңүздүн алсыз жактарыңызды маанилүү деп эсептеңиз дагы, анан адамдардын ойлорун экинчи эмеге коесуз. Китепти брондоп койсо болобу дейт. Китепти азыр эле санда калды. Бүгүн буюрса жарымын ошо Бишкекте, анан башка жактарга таратабыз. Уже курьер таратып жүрөт азыр. Анан эметип калган болсо, ошол калып кеткен болсо сизге алып коемун. Анан болбой калса капачылык жок дебеймби. Китепти брондоп койсо болот. Кармап WhatsAppка жазып койсоңуз, ошо кыздар жооп берет. Сизге алып коебуз, номериңизди белгилеп коебуз. Саламатсызбы дейт. Саламатчылык. Мына ушундай кыздар, эгерде өзүңүздөрдү жалгызмын деп эсептеп аткансыңыз, мисалы үчүн мага баары эле жазат да,
айымдарчы. Мен өзүмдү жалгыз эсептеймин, жалгыз сыраймын. Семьям болсо дагы, жолдошум болсо дагы өзүмдү жалгыз калгандай эле сезе берем дейт. Анткени ошол айымдар ошол көңүлүнүн баардыгын, ойлорунун баардыгын күйөөсүнө арнап салган да. Ошо күйөөм мага жакшы сүйлөсө экен деп күйөөсүнүн вниманиясын требует эте берет, ойлорун, сүйлөгөн сөздөрүнөн беричи. Анан ошентип күйөөсү кээде жумуш менен алек болуп калат, сырттагы иштер менен. Ошентип анан кийин жетиштүү түрдө жанагы көңүл бурбай калганда уже аялдар өзүн жалгызсырап сезип калат. Мына ошондой учурду бир гана бир жаныңызга өзүңүз сыяктуу айымдардын арасында гана өзүңүздү жалгыз сезбей калат экенсиз. Ошон үчүн группага кошулуңуздар. Бул жерде 100 күндүк убактыңыз, 100 күнүңүз жөн деле өтүп кете берет. 3 ай убактыңызчы чындыгында жөн эле өтүп кете берет. Ошол эле учурда өзүңүз изденбесеңиз деле жөн гана күнүмдү курсаңызды тойгозуп коюп эле жүрө берсеңиз да спокойно, ошол эле күн өтө берет. Изденип, окуп, ошол убакыт арнап өзүңүзгө жарым саат, ошол деле күнүңүз өтө берет. Бирок сизге жыйынтыгын алып келет. Анан жыйынтыгын алып келе турган жашоодо жашайбыз да биз. Эртеңки күнүбүз кандайдыр бир бизге пайдалуу нерсе алып келсин деп ниет кылабыз. Бул жерде азыр суроолор бар экен. Бүгүн кызым чалат дейт. Сиз Бишкектесизби? Сабактарыңызга качсак болобу дейт. Ооба, мен Бишкектемин, бирок меники офлайн жок, баары эле онлайн болуп атат. Онлайнда ошо марафондорду кылабыз. Анан ал эми могу китепти сатып алганда жөн гана группада олтуруп алып, бири-бириңиздер менен сырдашып, сүйлөшүп, түшүнбөгөн суроолорду ошол жерде обсуждение кылып, анан кийин көнүгүүлөрдү аткарасыздар. Бүгүн кызым чалат дейт. Чалганда эми мисалы аябай көп адамдар чалып калат да, ошон үчүн WhatsAppка жазса, WhatsAppта сразу жооп бергенге бага ыңгайлуу. WhatsAppтан жазсын, анан кийин чалганда мен албай калышым мүмкүн да. Сиз күчтүү, сулуу кыргыздын бактысына жаралгансыз дейт. Чоң рахмат жакшы сөзүңүзгө. Бул китебиңизди да чыгарасызбы дейт. Кечээ мына ушундай, мен сиздерге айтып атпаймынбы, ушундай жаман сөздөрдү жазган айымдар да болуп атат, мазактап депчи, значит мен аларга жардамым керек экен деп. Биринчи таанышканда, биринчи эме кылганда көпчүлүк айымдарда ушундай болот. Ушунчалык ачуулуу келишет, эмоцияга алдырып келишет, ушундай бир жаман абалда келишет да, урушканга даяр болупчу. Уже бир айдан кийин кадимкидей айтоша, же болбосо эже, сиңдим деп ушундай бир туугандай болуп калабыз да. Анткени бир айдын ичинде какой-то бир уровеньде кичине болсо дагы өзгөргөнгө биз жардам берип атабыз да. Мынтип жардам сырдашып, сүйлөшүп, сабактарга катышып. Анан ошол учурда аябай бир жаман абалда эмес, эми бир ойлонуп отурган кезде мага ушундай звонок келип калды. Бир жерден бизге аябай көп эмеде санда керек эле, ушинтип чыгарып берели өзүбүз депчи чалып калышты. Анан мен ойлонуп көрөм, анан сиздерге жооп берем дедим, пока мен чала элекмин. Эгерде ушул канча санда чыгарышын биз азырынча сүйлөшө элекпиз. Ушу жолдошум менен сүйлөшүп көрүп, анан дагы ушул 1000 штуктай чыгарабыз деп ойлонуп атабыз. Ошо 1000 штук чыгарып, бирок азыр чыга элек, качан чыгышын дайын жок да. Ошо 1000 штук чыгарып туруп, мүмкүн болушунча бүт баардык кыз келиндерге таратканга аракет кылабыз. Көпчүлүк айымдар, менин азыр баракчамда айымдар аз, менин баракчамда эмелер дагы аз болгон үчүн көптөгөн айымдар мени даже билбейт, окушпайт. Ошон үчүн күн сайын эфирге чыга берем, реклама кыла берем. Каалоочулар алат, каалабагандар башка жактан өзүн издей берет. Эмне деген группа дейт. Аялдар үчүн группа, бул эркектер үчүн эмес. Туура айтасыз, мен дайыма эле бирөөнүн оюна көңүл бөлө берем. Ушул эмне дейт, тиги эмне дейт экен деп арыла албадым ушул нерседен. Анткени ошол апаңыз ой акырын эл эмне дейт, элге уят болобуз деген нерселерди ошол сизге сиңирип салган да. Мына ошол нерсени сиз өзүңүздүн балаңызга да, балдарыңызга дагы айтасыз. Байкап көрсөңүз, эгерде турмушка чыккан болсоңуз, группага китеп алгандар гана кошулат дейт. Ооба, китеп алгандар гана кошулат. 10 күндө бир түз эфир сабактар болуп турат. 100 күн бою мына ушул жерде бирге болушат. Салам, абдан бизнес баштагым келип жатат. Эгерде каалооңуз күчтүү болсо, сөзсүз түрдө баштайсыз. Азаматсыз толкун мыкты кызсыңда, дайыма колдоп, жаман көздөн, жаман сөздөн сактасын. Үй бүлөлүк бакыт ал тышка дейт. Чоң рахмат сизге. Бир жаман сөздү мына ушундай жакшы сөздөр басып кетет. Сөз мен ушул жакшы сөздөр үчүн гана чыга берем мен күн сайын.
ошондо июньдан башталып 100 күндүк көнүгүүлөр дейт. Жок, уже башташты азырчы. Башташты. Анткени ал жерде кээ бир китеп колуна тээ элек заказ берип, бүгүн барып кала тургандар бар. Анан кээ бири ала элек да, алгандар болсо уже баштай беришти. Ар ким ар кандай баштай берет. Каалаган күнү, мисалы үчүн алып коюп, мен жаңы жылдан кийин баштайм десеңиз да өзүңүздүн жеке каалооңузда, же болбосо алган күндөн баштап мен азыртан баштайм десеңиз да, бул сиздин өзүңүздүн ишиңиз. Главное, что группада болуп, ошол жерде сиз сүйлөшүп, ошол темада обсуждение кылып турсаңыз, ошол сизге эме. Кээ бири сизден алдыда өтүп кеткен болсо, ал сизге мен ушинтип аткардым, менде ушундай болду, менде ушундай ийгиликтер болду деп айтып берген болсо, сиз да ошол күнгө жеткенге чейин умтулууга себеп болот. Кантип кошулабыз дейт. WhatsApp'ка жазсаңыз 0708 100 103. Ошол жерде китепти заказ кылсаңыз, китеп алгандарды ошол группага кошуп жатабыз. Эмне көнүгүү аткарат дейт. Как найти себя? Иногда кандай түстү жакшы көрөрүмдү да түшүнө албай кетем дейт. Ооба, бул нерсе болот. Өзүн издеп жүргөндө сөзсүз түрдө ушундай болот. Издеш керек, окуш керек. Мен да башында жактырган эмесмин, бирок азыр сенин билимиңди баалайм дейт. Ой, рахмат, ушинтип ачык, акыйкат сүйлөп койгонуңуз үчүн. Азаматсың, сага Аллахым ыраазы болсун дейт. Өтө жылдыздуу экенсиз, ичиңиз кең экен, ютубта өтө сонун сабактарыңызды бекер чыгарыпсыз дейт. Бекер эле, бирок ошол нерсени аткаргандар бар, аткарбагандар бар. Жок дегенде, мисалы 10 адам көрсө дагы ошонун ичинен бирөөсүнө гана жардам берет да, анткени ар бир адамдын кыялы ар кандай деп жатпаймынбы? Чындап өзүн издеп жүргөн адамдар ошо ютубтагы сабактардан деле өзүн таба берет. Адресим аябай негатив сөздөр айтылды, ишенген адамдын жаман акыбалда турам, кантип көңүл бурбай коем. Болуп турат андай нерсе болуп турат. Бирок мен айтып жатпаймынбы, жана ушундай мага жаман сөздөр келгенде, мына ушул блокноттун ичинде жазылган көнүгүүлөрдү заматта издеп баштайм. Демек, менин маанайымды түшүргөндө кайсы көнүгүүнү аткарышым керек эле дейм дагы. Ошол көнүгүүнүн ичин издеп барактап ошону табам. Ал эми кандайдыр бир проблема жаралып калганда, ошол проблемадан чыгыш үчүн дагы кайсы көнүгүүнү табам, темасын карап туруп ошол көнүгүүнү аткара берем. Болду. Мага эч ким эч нерсе кыла албайт. Мен аябай алгым келген эле, китепти бербей койдуңар го дейт го. Эч ким бербей койгон жок, баарын эле жеткирип берип атабыз. WhatsApp номерде азыр эме бир жардамчы кызыбыз болуп турат. Ошол бүт баардык эме доставкаларды, китептерди жөндөп, ошол жеткирип, заказдарды кабыл алып атат. Кээде гана мен ошол кирип жооп берүүчүлөргө жооп берип эме кылып атам. А заказдарды ошол мындай да, мен мисалы үчүн телефондо WhatsApp номерим бар. Компьютерге ошол бир жардамчы кызыма коюп берип койгом да, WhatsApp'ты да кошумча улапчы, ошол жерде заказдарды кабыл алып, ошол сүйлөшүп жатат. Салам, Аллах ыраазы болсун. Китепканча сом дейт. WhatsApp номерге кайрылсаңыз 0708 100 103. Менин июндан мүмкүнчүлүгүм болот деп ойлоп атам. Ошондо кандай болот? Кийинки кошсоңуз сиздерден сурап турабыз. Эчтеке болбойт, каалаган кезде кошуло бересиз. Июндан кошулган болсоңуз, демек июндан баштап ошо биринчи күндүн көнүгүүсүн өзүңүз аткара бересиз, ошол жерде группадагы айымдар менен. Кыз келиндер үчүн кандай бизнести сунуштайсыз дейт. Таңкы тилектер, бекер сабактар болду да, 30 орозодо 30 күн деп. Мына ошол бекер сабактарда биздин группадагы айымдар күн сайын өзүнүн убактысын аркап эртең менен 6:30 түз эфирге чыгып, ошол ар кандай темаларда сабактарды өтүп берип жатышты да. Ошол жерде Нурайда деген эже өзү бизнесмен, бизнестин түрлөрү менен алектенип келген. Мына ошол эже аябай сонун бизнес идеяларды тартып алады. Мага да жакты, бир 2-3 үйүнө алып койдум, ошол бизнес идеяны жазып койдум блокнотума, буюрса ошол нерсени дагы ишке ашырам депчи. Мага жакты, анткени көптөгөн бизнес идеяларды айтып, ошонун ичинен кимгедир бирөөсү жакса дагы ошол жакшы эмеспи? Ошол кирип туруп, баракчага кирип карасаңыз, ошол жерде бүт баардык темаларда видеолор даяр турат. Эгерде Инстаграмдан көргөнгө сизде шарт жок болгон болсо, ютубка кириңиз, ютубта да турат бүт баардык сабактар. Үйдө дагы жөн гана иштеп жүргөндө, мисалы домохозяйка болсоңуз, үйдө бала багып, тарбиялап отурган болсоңуз, жөн гана телефондогу ошо сабактарды коюп коюңуз дагы, же болбосо кулагыңызга наушник салып, кечке чейин иштеп жүрө бериңиз. Жумушуңузду кыла бериңиз. Бул жакта ошондо бир ок менен эки коен атып аткан болосуз да. Кулагыңызга салып алыңыз дагы.
ишиңизди кыла бериңиз. Тамак жасаңыз, кир жууйсузбу, көчөдө үйүңүздүн айланасын тазалайсызбы, ошентип жүрө берсеңиз жумушуңузду дагы аябай жакшы аткарасыз. Бул жакта ошол менен биргеликте сиз өзүңүзгө керектүү билимдерди дагы алып аласыз да. Мен биринчи ошондой кылчумун. Башында кээде сабактарга жазылып алып туруп, аябай кымбат сабактарга жазылып, ошол сабакка катышканга менде убакыт жок болуп калатчы да. Анткени ошол боюмда бар кезде кээде желание жок болуп калат, кээде маанайың аябай жакшы болуп туруп эле кайра жоголуп кетет. Андан кийин төрөп калып, ошо төрөсөм да бирок ошентип аракет кылып жүрүп, анан эмне кылышты эле, кантип мен убакыт ажыратам деп жүрүп, көрсө убакыт жок десең жок болуп кете берет экен да. Анан телефонума ошол сабактарды наушник менен чөнтөгүмө салып коем дагы. Эч кимге көңүл бурбайм, эч ким менен сүйлөшпөйм үйдө. Ошо кулагыма наушникти салып алып иштеп жүрө берем. Ойлорум баарын ошол өтүп жаткан сабакка бурам дагы. Значит, ушул жерде ушундай болуш керек экен деп өзүмдүн суроомо, анан өзүм жаңылык алган билимдерге ушундай бир башкача эмоциялар менен кабыл алам дагы. Анан маанайың замат да көтөрүлүп чыгат. Үйдөгү иштерди дагы жасап, ушунчалык бир сонун болуп, баарына жакшы мамиле кылып каласыз. Сонун азаматсыз, ийгилик каалайм. WhatsApp группаңызга кошулгум келет дейт. Сөзсүз түрдө WhatsApp группага кошулуңуз, биз сизди күтүп алабыз. Бардык жерге жөнөтүп жатыпсыңарбы дейт. Ооба, бардык жерге жөнөтүп жатабыз. Буюрса жакында ошо Камчатка, Якутия ошол жактарга дагы жиберип атабыз. Бардык жерге эле жөнөткөнгө аракет кылып атабыз. Просто кээде физически жетишпей калып атат убакыт. Мисалы бир эле учурда 2-3 адам азыр алып кел деп калат да. Мына ошондо биздин курьерибиз жетишпей калат. Ошол көнүгүүнү каяктан алабыз? Мисалы маанайыңды түшүргөндө, проблема болгондо кандай көнүгүүлөрдү аткарабыз дейт. Мына жерде ошол китепти сатып алыңыз. Бакытка карай 100 кадам. Азыр могу зеркальный эме болуп окулбай атат, Бакытка карай 100 кадам. Күндөлүк китеп. Биринчи күндүн көнүгүүсүн аткарасыз, анан күндөлүк катарында жазасыз. Экинчи күндүн көнүгүүсүн аткарасыз, кайра күндөлүк катарында жазасыз. Мына ошол сизге жардам берет. Таңкы тилектер марафондо сабактар кайда сакталды дейт. YouTube каналга сакталды, ошол Instagram баракчагында сакталып турат. Мен китеп алат элем. Ооба, кайрылып көрүңүз WhatsApp номерге. Техникаларың барбы китебиңерде дейт. Сиз биринчи жолу эфирге кирип жаткансыз го. Бул жерде бакытка карай 100 кадам деп айтканымдын себеби 100 күн бою 100 түрдүү техника аткарасыз. Бири-бирине окшобойт. Биринчи күндүн техникасы экинчи күнгө окшобойт. Экинчи күндөгү техника үчүнчү күнгө окшобойт. 100 күн ичи күн сайын ар түрдүү техникаларды аткарып, 100 күнүңүздү мына ушул китепке арнашыңыз керек. Ушул китептин ичине бир көнүгүүнү аткарып туруп, могу жерде мисалы, бул жерде 57-күн дейт. Ушул жердеги жазууларды окуйсуз, анан бул жерге жазасыз. WhatsApp номериңизди жаза кетсеңиз дейт. Азыр мен бул жерге жазып коеюн. WhatsApp номерди эмеден да жазып койгом. Instagram'da комментарийлерде толтура жазып койгом. Ошол жерде. 0708 100 103 деп жүрө албайт. 0708 100 103 номерине жазсаңыздар, оштон кантип алсак болот дейт. Кече күнү Ошко жибердик, бир 30 адам алды окшойт. 30 бир эле адам 30 штук эме алды, китеп. Андан башка да китептерди жибердик. Анан эмне кыласыз 30 штукту деп сурадым, кызыгып. Балким мындай магазин бардыр, ошол магазинге коет деген ой болду. Анан өзүнүн курбуларына, жеңе, эже, сиңди, даже ошо кудагый ошолордун баарына ушинтип белек кылам мен деп ошентет да. Албетте ошо акчасын алам, ошолордун баарына ушинтип берип, ошол билбеген маалыматтарды ушул жерден алса, мен дагы бир сооп ишке аралашкым келет, сооп иш кылгым келет, ошолор менен бирге сүйлөшкүм келет деп. Анткени могу кечегинде айткам да, айланаңарда только ушундай аялдар менен көбүрөөк сүйлөшкүлө, көбүрөөк маектешкиле, только жакшы позитивный аялдар менен деп айткам да. Ошол өзүнүн айланасында мамилелердин баарын жөнгө салып, өзүнүн лидерлик качествосын өрчүтүп жатыптыр. Анткени ал кичинекейинен баштап лидер, бардык жерде ушундай жакшы иштерди аткарып, дайыма номер 1 болом деген
кыз болчу экен, анан кийин турмушка чыкканда почему-то ошол нерсеси калып кетти. Бирок умтулуп атат да, бир нерсе кылайын, бир иш кылайын же болбосо бир бизнес кылайын деп аракет кылат, бирок ошол болбой калат да кээде мүмкүнчүлүктөрү. Анан жок дегенде ушул айланамдагы айымдар менен сүйлөшүп баштайм, анан кийин уже башка чөйрөгө аралашам да. Мен ушудан практика, опыт алайын, тажрыйба алайын деп ушул 30 штук алды. Эми 30 таанышы болбосо да туугандарынан, балким башка бир айымдарга дагы сунуштаймын деп мына ушинтип 30 штук китепке заказ кылып алып кетти. Ошко эми эртеңден жиберебиз буюрса, дагы заказдар бар. Ошол көнүгүн такай аткарылабы, бир күн аткарып, үчүнчү кайра 3-4 күн аткарса болобу. Сиз мындайда эч качан өзгөрө албайсыз, сиз мындайда эч качан билим ала албайсыз. Ишиңиз чыгып калып 3-4 күн убактыңызды арнай албасаңыз, сиз өзүңүздү эч качан таба албайсыз. Анткени күн сайын жок дегенде аялдар өзүнө минимум 10 минутта убакыт арнаш керек. Минимум жок дегенде. Анан ошол 10 минутта убакытты дагы өзүңүздөн аяй турган болсоңуз, сиз эч качан өзгөрө албайсыз. Мен ошол нерсени толук түрдө айта алам да. Сизге келип кимдир бирөө мынтип волшебный палочка менен башыңызга бир уруп өзгөртө албайт. Сыйкырдуу таякчасы менен же болбосо келип туруп сизге дем салып туруп өзгөртө албайт. Анын баарын өзүңүз гана өзүңүз өзгөртөсүз. Мен да толтура сабак окуп, эми ошо менен бөлүшүп келип жүрөт. Бекер сунуштасам да адам жокко дейт. Мага кайрылыңыз, мен сизге жардам берем. Мен дагы ар бир ушул эмелерге ушундай сабактарды уюштуруп, кантип баштоо керек, ошол эмелерди өзүм окуучуларыма ушинтип эме кылып атам да. Азыр эми бекер жанагы таңкы тилектер марафонунда дагы ошол мен дагы айымдарга сабак бергим келет, ушинтип айымдар менен бирге тыгыз иштегим келет деген айымдар гана түз эфирге чыкты да. Түз эфирге чыгуу дагы аябай кыйын. Сабак өтүү мындай сырттан карап сынап коюу оңой эле. Бул жакта сабак өтүп түз эфирге чыгып, ошол түз эфирдеги адамдардын сүрүн, адамдардын терс, оң энергиясын мойнуна алуу абдан кыйын нерсе, жоопкерчиликтүү нерсе. Ошон үчүн сизде эгер чындыгында желание болсо, ушунчалык каалоо болгон болсо, сиз сөзсүз түрдө ошол нерсени аткарасыз. Сөзсүз түрдө сиз айланаңызда сиз өзүңүз эңсеген, өзүңүз каалаган айымдардын курчоосунда болосуз. Анткени сиздин желанияңыз, сиздин максатыңыз бир гана ушул нерсе. Кудай эч качан бир жаман тилектерди, жаман максаттарды эч качан кабыл албайт. Качан сиз кимдир бирөөгө пайдам тийсе экен деп умтулган болсоңуз, Кудай баарын карап турат. Анткени биз ушул жашоого Кудайга кызмат кылыш үчүн, адамдарга пайдабыз тийиш үчүн жаралганбыз. Башка нерселерди баардыгын Кудай өзү кылып коет. Салам, китеп калдыбы? Мен шаарга бара албай жатам дейт. Аз эле калды. Сени менен жолуккум келет дейт. Мен пока азыр эч ким менен жолуга элекмин. Ошол мен сабак өткөн айымдардын баары менен бир гана жолу жолуктум. Анда да жанагы машина ойноткондо бир айымга машина белек кылам деп ошол марафонго катышып, ал жерде бүт баардык сабактарды өтүп бир ай бою. Анан ошол марафонду жыйынтыктап жатканда машинанын ээсин аныктап, анан ошол учурда айымдар чогулалы, жолугалы, машинанын ээсин көрөлү деп ошол себептүү гана жолуктук да. Андан башка эч ким менен жолуга элекмин, эч ким менен сүйлөшө элекмин. Оффлайн мына ушинтип бетме бет олтуруп сүйлөшө элекмин. Анткени менин үйдө кичинекей кызым бар. Кичинекей кызым башка эмелерге ушундай нянька алып эме кылсак дагы көнбөй койду, бир гана мага үйрөнүп калыптыр. Китеп канча турат, кара балтага салып жибересизби дейт. Ооба, кара балта, шопок, кече ошол бүт баарына жибердик. Кеминге мен төрөр маалым келип калды, оорлошуп атам, кийин алсам болот дейт. Албетте кийин алсаңыз болот. Жек көрүүнү кантип жеңсе болот дейт. Сиздин жек көрүүңүздүн алдында чоң сүйүү жатат. Сиздин ошол сүйүүңүздү, сиздин мээримиңизди, сиздин жакшы мамилеңизге ошондой жооп кайтарбаган үчүн ошол сүйүүңүз жек көрүүгө айланып калган. Жек көрүүнү жоготуштун кереги жок.
Тескерисинче башка адамдарга сүйүүңүздү күчөтө бериңиз. Эми ошол сүйүүңүздү актаган эмес ошол адам. Мисалы жек көрүүнүн алдында чоң сүйүү жатат дегендин өзү эле сизге түшүнүктүү болсо керек. Анан ал сизге жагынууга, ал адам сиздин сүйүүңүзгө ылайыктуу адам болууга милдеттүү эмес. Сиз дагы анын идеальный адамы болууга милдеттүү эмессиз. Ошон үчүн жек көрүүнү жок дегенде ошол адам үчүн болбосо дагы сиз өзүңүздүн пайдаңызга жоготушуңуз керек. Эмне үчүн? Анткени жек көрүү бир гана өзүңүзгө зыян алып келет. Өзүңүздөн башка эч кимге зыян алып келбейт. Бишкектен кайдан алсам болот дейт. Бишкекте үйүңүзгө чейин жеткирип берип атат курьерлер. Мен сиз менен иштешсем болобу, сабак өткүм келет. Сиздин марафонуңузга катышып келем дейт. Ошо WhatsApp номерге кайрылыңыз, сиз менен сүйлөшүп көрөбүз. Марафон качан башталат дейт. Майдын аягында марафондор башталат. Жаңы марафондор. Мындан кийин ар бир марафонго катышкандарга мына ушул китепти белек катарында беребиз. Ар бир марафонго катышкан катышуучуларга. Бул китеп менен кошуп 15 медитация белекке берилет. Өзүңүздөр билесиздер, бир эле медитация 1000 сомдон турат. Бул жерде сиздер 15 000 сомдук продуктаны алып, ошону менен биргеликте 100 күндүк китеп күндөлүгүн дагы алып жатасыздар. Баарыңыздарга рахмат эфирге катышып бергениңиздер үчүн. Азыр болсо эфирди YouTube'га жүктөп коем. Эгерде эфирдин аягында кирип калгандар болсо, ошо YouTube каналдан көрө алат. Баарыңыздарды жакшы көрөм. Саламатта калыңыздар.